Булбул сайрап атат. Охайо Минасан. Так, уже 6 болуп кетти. Эртең барып үйдү тартып койдум, фундамент менен тиги экинчи ташты. Мынакей. Илтеген этажный үй, социальный мурун жерде тиги кичке барактар бар болчу. 70 жыл болгондон кийин аларды реновация кылып, снос кылып, чоң үй салып, социальный үй. И бул жерде тиги малоимущийлер жашайт. Но квартплата обязательно төлөш керек. Ай сайына где-то $300-400. Бир болсо корейский храм. Бүтүп бары мени сурап атат, байке каяктык болосуз деп. Мен Атбаштан болом. Атбаштын өзүнөн болом, центринен. Черикмин, оказывается. Мен билген жокмун, мен биякта 31 жылдан берим да. Азыр тиги Кыргызстанга барсаң, сен саяксыңбы, Кытайсыңбы же кимсиң деп сураган. Мен тиги мамам айткан, балам биз черик болобуз деп. Так что мен черикмин, прошу любить и жаловать. Бул деген VIP район. Жерде бассейн, 1-июльдө ачылат бассейн. Биякта парк, тиги туалет, тигинекей кичке туалет. Туалет байке кичке туалет тартып бересиң деп. Күндүз аябай ысып атат, кайнап атат. Ошон үчүн охайбыз эмес. Элдин баары мынакей эртең менен турушуп, көрүнөр балдар мороженое жеп чыдап коюштур. Эртең менен турушуп, физкультура менен заниматься этип, саат 11-ге чейин кымылдашат да. Анткени күн ысып, үйдө отурула деп атат. Кондиционер менен, вентилятор менен солнечный удар болуп, где-то 18 киши каза болду. 800 киши скорыйга жеткизилди. Аябай эле бир тоолу күчтүү дейт. Ой, бул афганский эме бизге келген турбайбы бияка, афганский. Чабалекейлер болсо уже балдар чоңоюп атат. Аны көргөндө тартам. Мусорный бак жок. Бул мусорду аяка таштайм дейсиңер. Мусорный бак жок мынакей. Мынакей туалет. Тиги ачык. Көчөдөн бияктан жал жайып, тиги эшиги биягын сийип атканын көрүп калбасын деп, мынтип забор коюп коюшкан көрүнөт. Забор сыяктуу. Эми японецтер эме верасы буддизмда, синтоизм булар бүт ачык эле, бүт көргөзүп турушат мынакей. Туалет. Бассейн. Биякта храм. Муга катыштайм, мен туалеттин ичине алып келип чыштайм, көтөрүп жүрөм кечке. Анан мэриянын работниктери келип, биякты жыйнап кетишет мынакей. Мындай туалеттин бумагасы бар, цветной. Обязательно любой паркта суу бар, потому что сууну ичсе да болот, мынакей, пожалуйста, мынтип ичсе болот. Жер титирегенде, цунами, тайфун, неме апокалипсис болгондо бияка элдин баары ушу паркка келип, ушул жерден чогулушат. Первый очередь да, суу болуш керек. Болуш керек мынакей. Бүт баары булбулдап атабы. Ошол азыр мен өйдө чыгам. Тиякта стадион бар. Футбольный стадион, регби стадион, теннисный корт, софтбол эмес, эмне деп коет? Американский якюн, гандбол эмес. Япониям айт, короче, разберетесь, покажу. Ошондой. Аны эң үстүнө чыкканда тиякта мүрзүлөр бар. Ошондой, давайте едем дальше дегендей. Барыңарга рахмат. Акипресс, оказывается, мага YouTube'га эме жиберишти, ссылка. Акипресс мен жөнүндө статьяны чыгарып коюптур, кайра обновить этип. Мен жөнүндө билем десеңер, кирип окуп койсоңор болот. Правда, орусча. Ну, что есть, то есть дегендей. Так, бүгүн воскресенье. Воскресенье элдин баары старается тихо эс алганга. Көрдүңөрбү? Все, едем дальше. Сонун аябай салкын. Бары басып жүрүшөт тинтип. Парктан кичине басып келдим өйдө. И мынакей, пожалуйста. Биякта да чоң парк бар.
мынакей иштейби. Наводнение болгондо, наводнение козуй деп. Анан тиги сел болгондо, көк сериби деп. Анан как киргизет, тиги обвал болгондо, анан жишим жер титирегенде, пожалуйста, обак кулмусун деп ушул жерге эме коюм бар, бул жерге келип эме убежище да, ушул жерден жашынсаңар болот деп, мынакей вывеска бар. Картасы тиякта. Анан өйдө чыкканда көргөзөм дагы. Бүт эменин баары жазып турат. Япончо, англисче, кытайча, корейче. Бул Тайвань бу, кайсы экен же, Индонезия бу.